Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, куш убак кечиңиздер менен Ысык Көл облустук медиа борбору өз көрсөтүүлөрүн түз эфирде Айкын программасы менен улантат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, үстүбүздө жылдын 28 ноябрь күнү парламенттик шайлоо өткөнү турат. Бул шайлоо мына өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, буга чейинки 120 депутат эмес, 90 депутат шайланып келери күтүлүүдө. Анын ичинен 54 депутат партиялык система менен, 36 депутат бир мандаттуу шайлоо округдарынан шайланып келет. Ал эми мына бүгүн 29 октябрда расмий түрдө мына ушул шайлоого катышкан талапкерлердин үгүт иштери башталды. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө мына кыска бир алдыдагы 10-15 минутталык убакытта Жети-Өгүз тоң бир мандаттуу шайлоо округунан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутатына талапкер Абдрахматова Атыр Болотбековна болгон кыскача маегибизди сунуштабыз. Атыр Болотбековна, саламатсызбы? Саламатсызбы. Биздин студияга кош келипсиз. Мынакей өзүм сөзүм жогоруда айтып кеткендей, 28 ноябрда боло турган шайлоо, депутаттар шайлоо буга чейинки болуп келген шайлоо салыштырмалуу жаңы эреже менен, жаңы мыйзамдар менен болгону жатат. Анын ичинде мынакей 54-үн айттык, партиялык система менен, 36-сы бир мандаттуу шайлоо округунан. Сиз өзүңүз бир мандаттуу шайлоо округунан депутат катары талапкер болуп бара жатасыз. Анан көпчүлүк телекөрүүчүбүздө суроо туулушу мүмкүн. Эми өзүңүз буга чейин да мына БШКнын мүчөсү катары бир топ ойлоруңуздар менен, бир топ пикириңиз менен баягы элге белгилүү болуп калдыңыз десек болот. Анан ушундай эме менен эмне себептен бир мандаттуу шайлоо округунан баратасыз шайлоого, башка партиялардан деле балким сунуштар түшсө керек. Рахмат ага. Чынында бул чечим мындай жети өлчөп биргескен чечим болду. Анткени эми шайлоо система, шайлоолордо мен негизи эле саясат, ушундай коомдук иштерде 20 жылга жакын жүрөм да, анан кийин өзгөчө шайлоо процессин абдан жакшы билем. Анан бул ирет албетте бардык саясий партиялар чакырышты, тизмебизди баштап бердишти. Анан кийин эми партиялардын кызыктарлыгын түшүнөм. Мен ушул Боршайкомдо 4 жылдан ашык иштегенимде элдик Боршайкомдун мүчөсү Курманжанды аткабыз, азыркы замандын кыз сайкалы деген атка кондум да, ошол акыйкат, чындык, элдин укуктарын коргоп атып, эл менен түздөн түз так байланышта болуп, анан өзгөчө биздин мигранттарыбыздын укуктарын коргоонун аркасы менен ошондой атка конгом да. Анан кийин албетте ар бир партияга, партиянын лидерлерине, топторго ыңгайлуу болгон, мамлекеттик деңгээлде белгилүү болгон Атырды тизмебизге кошуп алсак, бул мындай ак желек сымал болуп барат, ушундай элди ишендире алат депчи. Анан кийин албетте мен абдан ыраазымын элибизге. Жалпы мамлекет боюнча ошол мигранттарыбыз дагы сыртта жүргөндөр, биздин жарандар бардыгы Атыр кайсы партияны тандайсың, айтып кой, колдойбуз, иштейбиз, жардам беребиз деген адамдар аябай көп да. Анан партиялар менен сөйлөшүүлөр жүрүп жатканда партиялар талашып кеткенине байланыштуу мен эми ар бирин изилдедим, аркасын изилдедим, ким бар экенин карадым, кандай буга чейин иш аракеттерге катышкан, өздөрүнүн негизи аброю кандай, репутациясы кандай карадым да эми. Анткени бул абдан маанилүү нерсе. Мен ойлойм, жакынкы арада чындап эле сөзүнөн адашпаган, иштен алдабаган, сөзүнө так турган, чынчыл, ак ниеттүү адамдар бийликке келет депчи, тазаланат деп. Анан ошол тизмелерин карасам, тилекке каршы көпчүлүк партияларда эски ошол 30 жылдан бери бирде оппозиция, бирде бийликчи болуп жүргөндөр, же болбосо кайсы бир бизнеске, чоң бизнестерге, олигархтарга, кайсы бир коррупциялык топторго, кландарга, саясий кландарга тиешелүү адамдар көп да. Андан кийин же өзлөрү барбаса, алардын балдары, тушкандары жана башка алып кетти да. Анан мен кой дедим да, андай болбойт. Эми элге ушуга чейин мен чындык үчүн, калыстык, адилеттүүлүк үчүн күрөшүп келатып, кайра ошондой кишилер менен өзүм күрөшкөн кишилердин тизмесин баштап келген туура эмес депчи. Анан эң чоң дагы бул чечимге эмне нерсе түрткү болду, анткени азыр биздин мамлекет өткөн жылдагы октябрь окуяларынан кийин биздин мамлекет мындай туруктуулукка, бир мындай так ишке өтүп бараткан кездебиз да. Андан сырткары ошол ар бир шайлоо сайын эле улам бийлик алмашып аткандан бизден инвестициялар качып атат, туруктуулук жок деп атат, мыйзамдуулук сакталбайт деп атат. Анан кийин саясий кандайдыр бир куугунтуктар болуп атат деген сөздөр да бар. Мисалы ар бир бийлик алмашкандан кийинчи. Анан ушул маалда Садыр Нуркожоевич эми биздин эң биринчи президент болду, кумтор маселесин так чечем деп айтып, ошол убадасын аткарып аткан.
бул эми улуттук деңгээлдеги маселе. Анан ошонун баарын карагам, мындай иликтеп көрсөм, бизге азыр акыркы жолу мына ушул шайлоо жаңы башталып аткан маалда президентибиз ООНго видеообращение менен чыкты, кайрылды. Андан мурун ошол ОДКБга да катышты, көп аябай курчу маселелерди койду. Анан биздин мамлекетке чынын айтканда азыр башка мамлекеттердин колдоосу керек. Биз колдоосун алышыбыз керек. Россия тараптан дагы, Европа тараптан дагы, ошол эле бордош жакын Казакстан, Борбор Азиядагы мамлекеттерден да алышыбыз керек да. Эмне себептен? Анткени бул бир гана эл аралык мамиле эмес, бир гана мисалы экономиканы көтөрүү эмес. Бул эң башкысы биздин алдыбызда турган улуттук суроо кумторду утуп алыш. Эми аны мен ойлойм биздин ар бир жаран түшүнөт. Эгерде биз кумторду уттуруп ийсек, бизге жанагындай ошол ыплас ишке барган компания, эми Канада эли эмес да, булчу компания. Анан алар деген бизге эл аралык соттон моралдык ущерб деп коет. Анан иштетилбеген күндөрдө штрафын коет. Илтеген ири өлчөмдөгү штрафтар, илтеген ири өлчөмдөгү карыздарга батып кетишибиз мүмкүн да. Анан бул суроо бир гана ошол Садыр Нуркожоевичтин моюнунан илине турган нерсе эмес. Бир гана бизге көлдүктөргө илине турган нерсе эмес. Бул улуттук деңгээлдеги көйгөй болуп калышы мүмкүн да. Анан мен эми юрист катары 20 жылдан ашык иштеп жүрөм. Бул суроолду абдан жакшы билем. Эл аралык уюмдар менен иштешкем, ошол эле жакынкы биздин Казакстан, Өзбекстан, ошол эле Россияда тааныгандар, колдогондор көп да. Бизге да, биздин элибизге да ушундай борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү келсе, ушундай чынчылыкты ачыктап келсе дегендер үмүтчет. Анан мен мындай таанымалмын да ал жака дагычы. Анан кийин ошол Европа мамлекеттеринде дагы канча ошо өзүм ишим боюнча иштешкендер да бар да. Анан кийин мен ойлогонум ушундай болду да. Бул суроону колдош үчүн ошол нерсени түшүнүп билип, эң башкысы ошол компанияга сатылбай, кайсы бир жөн эле кнопка баскыч болбой, кайсы бир интригаларга, саясий оюндарга барбаган туруктуу депутаттар шайланып керек. Эми мен туруктуулугум боюнча жалпы элге, кыргыз элине белгилүүмүн да, мен туруктуулук боюнчачы. Анан кийин бул бир, анан кийин ошол чет мамлекеттердин колдоосу болгондо биз кумторду жеңишке жетебиз да. Анткени биз тараптан, биздин азыркы бийлик тараптан кумтор маселеси боюнча туруктуу позиция бар. Анан эми ошолго колдоо алып кетсек, эч кандай оюндар болбойт. Чет жактан дагы ошол эле Европа колдоп, Россия колдоп берсе, биздин коңшу мамлекеттер кумтор маселеси жакшы чечет деп ойлойм да. Анан кийин жеңишке жетишебиз. Анан ошол мамлекетте, мисалы ошол Европа тармактан колдоо алыш үчүн мамлекетте демократиялык процесстер жүрүш керек. Адам укуктары, анан аялдардын укуктары жана башка. Анан кийин азыр могу бир мандаттуу системаны президент өзү убада кылган, ишке ашырып атат, аралаш система кирип калды. Анан кийин бир мандаттуу округдардан аял кишилер өтпөйт деген стереотип бар. Анткени көбүрөөк акча кетет, анан кийин эркек кишилердин баары бир топ болуп жүрүп, мындай аркасынан топтолуп иштеп кеткенге, ынтымакка келгенге кишилери көп, аял кишининки балдары, үй бүлө, анан жана башка деген башка толтура суроолор турат. Анан кийин аялдар өтпөйт деген мындай туруктуу стереотип бар. Мен ошол эки нерсени эске алып, биринчиден сөзсүз түрдө көлдөн кыз киши, аял киши шайланып келиш керек. Анткени бир мандаттуу округдардан бир да аял келбей калса, президент Садыр Нуркожоевич кылган реформасын кайрадан сынга алган кишилер көп. Ким экени белгилүү да. Анан ал ичара кандайдыр бир мамлекеттин ичиндеги чырдын аркасы менен биз мамлекеттин сырттагы болгон баркын жоготуп кайрачы, колдоосун жоготуп. Ошон үчүн мен ушул ишке аттанып кеттим. Биринчиден ушул стереотип жеңем. Экинчиден ушул аралаш система киргенинен бир мандаттуу эми чынында элге керектүү талап болуп аткандан кийин эми партиялык система тилекке каршы өзүн дискредитация кылды. Ошон үчүн бул стереотипти жеңиш керек. Андан сырткары эми мен өзүңүз билесиз, жалпы эл билет. Мындай кайсы бир капчыктуу кланга, бизнеске, олигархтарга, саясий бир кландарга тиешем жок. Ушундай жөнөкөй эле карапайым калктан чыккан эле кишимин. Анан кийин ошондой капчыктуу болбогон, бирок тажрыйбасы бар, билими бар, туруктуу инсан, аял киши шайланып келгенин далилдегим келип атат да. Анан мен ушул биздин Жети Өгүз, Тоң райондордун эли, Кара Кол шаарынан да участкалар кирип калыптыр, Ак Суу районунан да участкалар кирип калыптыр. Негизи эле ысык көлдүктөр туура түшүнүп, туура баалап, ошол стратегиялык көз караш менен караганда колдоп кетет деп ишеним бар да, чоң ишеним бар.
Анан азыр мен ошол мен баштаган ишим туура болгонун түшүнүп атам. Анткени эми мамлекеттик деңгээлде атым чыгып калгандан кийин ошол Оштон болобу, Базар Коргондон болобу, Ала Окадан болобу, Өзгөндөн, Лейлектен, Таластан, Нарындан колдоо болуп атат. Андан сырткары 2-3 күн болуп калды. Мынакей биздин сыртта жүргөн кыргыз жарандарыбыз, жаштарыбыз атыр же өзүңүздүн ошол шайлоо фондуңуздун счетун ачыктабайсызбы? Сиз канча биз үчүн чуркадыңыз, эл үчүн керексиз, биз сизге акчаны да которолу, жардам керек сизге, анан кайсы жагынан тартып берели деп эми баардык тараптан, баардык булуң бурчтан кошулган адамдар, колдогондор көп болуп атат да. Анткени мен ошого аябай терең ыраазычылык билдирем. Анткени мен ушул буга чейин кылган эмгегим демек туура эл менен байланып тура болуп атат деп. Атыр Болотбек, мына убакытты дагы карап коелу. Анткени дагы бир топ ой пикириңиздерди тыңга аракет кылып атабыз. Өткөн шайлоонун жыйынтыгын өзүңүз жакшы билесиз. Эмне менен аяктады? Өзүңүз байкап кеттиңиз. Анан президентибиз Садыр Нуркожоевич да өзү айтып атат, мына бул шайлоодо эч кандай административдик ресурс колдонбошубуз керек деп атат да. Анан болбой эле баягы көмгөн анча мынча кызмат көрсөтүп жагынгысы келгендер да чыга калат экен тилекке каршы. Ушул шайлоодо кандай эмнелерди күтүп жатасыз? Ушундай нерселер болбойт деп 100% айтсак болобу? Эң дайыма негизи бизде саясий эрк жогунан административдик ресурс менен добуш сатып алуу аябай гүлдөгөн да. Анан кийин административдик ресурс менен добуш сатып алууга еще коркутуулар кошулуп кеткен. 2017-жылы мисалы мен ошол Боршой көмүчөсү катары ошондо мен төрайымдын орун басары да болгом да. Чырылдап чындыкты айтып элди кысып койдуңар, элди күчкө салып добуш берип атасыңар деп президенттик шайлоону 2017-деги тааныбайм, мыйзам бузар болгон, бул чындыкка жатпайт деп каршы добушумду берип, каршы пикиримди билдиргем да. 2020-жылы көрдүңүз, 2020-жылда ошондо болду. 2020-жылы жанагы форма 2 менен 500 миңге жакын адамды ыплас иштерге алып барып кандай ызылдатышты, анын баарын ачыктадым. Журналисттер менен чогуу барып бириктедик. Келди деп мен коллегаларыма жокко чыгара алсам болбой коюшту. Анан ошондой коррупциялык ар кандай көрүнүштөр болуп аткандан улам элди мындай жапырт эле сатып алгандай эле, эл дагы ошол кимиси келбесе иштебейт экен деп сатылгандай эле болуп калды да. Анан эмнеге андай болду? Анткени саясий эрк жок болду. Мен канча мыйзам буларын далилдеп, фактылап, журналисттер берет, эл берет, ошонун баарын далилдеп, бирөөсү жоопкерчиликке тартылган жок да. Саясий эрк жок болчу. Азыр саясий эрк бар. Эми жагып атканы ошол болуп атат. Мугалимдер, врачтар, айыл өкмөтүндө иштегендер, дээрлик ошол мамлекеттик же муниципалдык жергиликтүү деңгээлдеги бюджеттен каржыланган ишкерлердин баары, кызматкерлердин баары шайлоого катыша албайсыз деген күнүгө кулакка куюлуп атат. Жанагындай президент айтып кетти го, ар бирине кол койдурабыз. Эгерде бир аралаштың десең, кызматынан дароо бошотуласың. Мен ушуну канча жылдан бери какшап келатам да, иликтеп, андан териштиргенин кереги жок, катышты дедиби, жумуштан алгыла. Эгерде такталбаса, кийин ордуна койгонго мүмкүнчүлүк бар, бирок четтетиш керек депчи. Анан азыр ошондой элде арасында түшүнүк бар. Бирок сиз айтканыңыз туура, кээ бир талапкерлер, мынакей менде 7-9 тоң болуп атпайбы, бир мандаттуу округтан кээ бирлер туруп алып, мына мен деген президенттин талапкери, мен бийликтин талапкери, мен деген администрация менен сүйлөшүп алдым, мен деген акимият менен сүйлөшүп алдым, мени колдойт дешти деп ошондой ушактарды чыгаргандар көп болуп атат тилекке каршы. Анан кийин ошол эле ишканаларды иштеткендер дагы ошондой ыплас эмелерге барып атат да, ушак имиштерди таркатып. Бирок эл дагы өзү тажаган. Эл дагы айтып атат, жок, президент айтты, демек ошондой болот. Демек ошол сөздү биз дагы бекем туруп беришибиз керек. Бул азыркы шайлоонун өзгөчөлүгү ушунда болуп атат. Атырлуу кыскача жыйынтыктап койсоңуз, тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти деп атат. Мынакей өзүңүз айтып жатасыз, азыр эң негизгиси азыр тилек ачык эле айтыш керек, баягы уру болуп, жердешчил болуп калган, каныбызга сиңип калган дагы бир адат болуп атат да. Анан өзүңүз дагы мына 7-9 шайлоо округунан коюп аткандай телекөрүүчүлөрдө өзгөчө 7-9-түктөргө, көлдүктөргө бир суроо болса керек. Эмнеден жүрүп, кайдан жүрүп, бул айымыбыз ысык көлдөн парламент депутаттыкка бара жатат деп жанагындай нерселерди канткенде жеңебиз, кыскача бир жыйынтыктап койсоң. Аракет кылам. Негизи мен өзүм кичи мекеним Боз-Бешик айылы, 7-9 районунда. Анан кички кезимде бияка албетте келип, азыркыга чейин катышып турам туугандарым менен. Абаларым, эжекелерим бар. Анан кийин мындай да, мен ойлойм да, мисалы шаарда аралаш болуп калганбыз эл, бир аз ички табиятыбыз дагы өзгөрүп, мындай эме жок да, кандай десем, кыргыздын духу жоготуп экенбиз да. Анан мен ойлойм, ушул мен баштаган, аттанган ушул башка стереотиптерди жеңем, башка форматтагы шайлоону көрүп, элдин чын эле ушундай капчыгына карабай,
тууган тушкан, район айыл деп карабай элди бириктирип добуш алып кетем дегенге ишенем да. Анан кийин ошондой стереотиптерди жеңүүнүн аркасы менен башкача нукка элдин да өзүнүн дагы кийинки иш аракетке да алып барганга колуман келет деп турам да. Анткени элдик борбордук шайлоо комиссиянын мүчөсү деген атка конгондон кийин элдик депутат деген атка конгум келет да. Анан чынында тилекке каршы азыр эми уюштуруучулук иштер жүрүп аткандан биз бул айылдан балабыз чыгып атат, колдойбуз, биз бул райондон өзүбүз балдарыбызды эле колдойбуз дегендер сөздөр болуп атат. Тилекке каршы талапкерлер өзү ошол сөздү атат. Мен айттым, мен боз бешик туугандарыма айттым, андай болбойт. Башка талапкерлерге азыр мисалы айылдаштарым иштешип атат. Болбойт дедим. Ошол. Ошон үчүн азыр элибизди ынтымакка чакырам. Район айыл уруу деп бөлүнүп келгенбиз. Акчасы бар, акчасы жок, бийликчилби, бийликчил эмес деп бөлүнүп келгенбиз. Бирок 30 жылдан мисалы ошол эле кызуу сууда суу кандай болсо ошондой, жол кандай болсо ошондой, тоңдо мынакей килтеген ар кандай тиги эмелер фирмалар келип атат, жанагы финансовый пирамида түзүп алышып элди алдап атышат. Эч нерсе өзгөртпөйт. Эч ким алардын укугун коргогон жок. А мен эми буга чейин кызматта турсам да турбасам дагы элдин укугун коргоп келем. Анткени мыйзамды билем. Ошон үчүн азыр биз мыйзамды иштетсек, мыйзамды туруктуу кылып берсек, анда калган ошол жолдагы, суудагы, жөлөк пулдагы ошондой ар кандай ыплас иштердин баары токтотулат эле да. Атыр болот, тилекке каршы бизге келип жетти. Эми Кудай буйрса, мынакей өзүңүз айттыңыз, бир айдан кийин дагы келип ушул жерде келип дагы кыскача суроо жооптор берип улантабыз деп. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Түз эфирде айкын программасын көрүп алыңыздар. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө кыскача маегибизде ушу 7 тоң бир мандаттуу шайлоо округунан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер Абдрахматова Атыр Болотбековна болгон кыскача маегибизди көрдүңүздөр. Ушул менен биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар.